Ар жыл сайын 4-декабрда улуу эпосту даңазалоо салтка айланууда. Дүйнө жүзүндө элдик озеки чыгармалардын эң көлөмдүүсү катары таанылган даңазалуу эпостун атагы алыска кетип, улуттун сыймыгына айланды. Ар улуттун өкүлдөрү кыргыз тилинде Манас эпосунан үзүндү айтышты. Жылда салтка айлангандай Манас эпосунун күнүн өзгөчө шаң салтанат менен белгилеп атабыз. Бүгүн өтүп аткан Манас күнүнүн өзгөчөлүгү бул биринчи кезекте кыргыз уулдары, кыргыз баласы Манасты билсин деп биз сыймыктанып атабыз, бир чети талап кылып атабыз. Корея улутундагы Азербайжан, Грузин, Орус, Өзбек, Тажик, Казак башка улуттун өкүлдөрү келип, эли сонун, жери сонун, мунун салты сонун, кыргыздын калкы сонун деп кыргызлыктап Майкөл Манастын адамзаттык идеология экенин даңазалап аткандыгы биз үчүн эң чоң жеңиш ушул. Кылымдарды карытып, муундан муунга өтүп келген мурас ар бир кыргыз атуулунун энчиси. Өлкөнүн ири маданий иш-чараларында жана майрамдык салтанаттарда Манас айтуу өнөрү аркылуу улуттун өзгөчөлүгү көрсөтүлүп турат. Ушул бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүзгө жеткен кезде мамлекетибиз дагы ушу Манас дүйнөсүнө кыргыз элинин күрөө тамыры экенин терең түшүнүү менен мамиле кылып келет. Анан Манас эл коому эл менен иштешип, элге ошол Манастын даражасын сездирүүгө, Манас биздин элге качан болсо керектигин туюнтууга, ошондой эле манасчылардын муунун жетилтүүгө биз аракет кылдык. Эгемен өлкөнүн максаттары үчүн Манастын осуяттарына көңүл буруу маанилүү. Кылымдар өтүп, убакыт жаңыланса да даңазалуу дастандын баалуулугу сакталып кала берет. Салтанаттуу иш-чарада мамлекеттик башчынын куттуктоосу окулду. Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн уюткулуу элибиздин улуу мурасы, элдүүлүгүбүздүн башаты, кылымдарды карытып келе жаткан руханий кенчибиз Манас эпосунун күнү. Мындан улам сиздерди Манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Манас үч элдиги кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн символу. Элибизди эркиндикке шыктандырып келген эпосубуз улутубуздун намысын ойготуп, биримдикке чакырып, ар кандай сыноолордо журтубузга тирек болуп, өлкөбүздүн эбегейсиз зор элчисине айланды. Манас эпосу ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине 2013 жылдын 4-декабрында кирген. Ар жыл сайын белгиленип келет. Манас таануучулар улуттун сыймыгын 4-декабрда гана даңазалап чектелбей, аны ар бир жаран күн сайын көкөлөтө турган деңгээлге жетиштүү керек экенин айтып келишет. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.